Алейкум, жалпыңыздарга урматтуу Марва ТВ каналынын көрүүчүлөрү жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угуучулары. Сиздер бүгүн маанилүү маек берүүсүн көрүп жатасыздар. Бул берүүнү биз сиздердин дин акыретиңиздерге эки дүйнөңүзгө жардам болот деген үмүттө биз ушундай бир маекти өткөзмөкчүбүз. Ал эми буну алып барып жаткан мен Арстанбекова Шахра, ошондой эле бүгүн бизде конокто Ташматов Санжар устазыбыз. Ассаламу алейкум агай. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракату. Агай, бүгүн сиз менен биз сүйлөшө турган темабыз дейли азыркы учурдагы сурактар тууралуу болмокчу. Ошондой эле бул дүйнөдөгү сурак анан акыреттеги сурак экөөнү салыштыруу менен бүгүн берүүбүздү алып барабыз. Айтайын дегеним, негизги темабыз акыреттеги сурак тууралуу болот. Ошондой эле бүгүнкү күнгө карасак, сурак дегенде биз эмнени түшүнөбүз десек, бүгүн сот кандай системасын дейбизби? Ушуну түшүнөт экенбиз. Ал эми ошол эле учурда акыреттеги сурак деген дагы түшүнүк бар да. Ушул жөнүндө кыскача маалымат бере кетсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу ала набийина Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Рахмат, Алла таалам ыраазы болгон болсун. Биздин айткан сөздөрүбүзгө Алла таалам береке берип, өзүбүзгө жана угармандарга, көрөрмандарга пайдалуу кылсын деп Алла тааладан сурап кетебиз. Чындыгында бул маселе боюнча сүйлөөгө түрткү болгон нерселердин бири бул бүгүнкү күндө биздин коомчулукта ушул сурак берип жатат, сурак алып жатат, соттолуп чыгыптыр. Жок болсо дагы сот өкүмү чыгыптыр, чыкпайт экен деген ушул сот туурасында сөздөр көп болуп жатат коомчулукта. Ошон үчүн кыямат күнүндө дагы сот иш чарасы кандай жүрөт? Кыямат күнүндөгү соттун абалы кандай болот? Ал күндөгү адамдардын абалы кандай болот? Ошол күнгө кандай даярданышыбыз керек деген максатта ушул теманы сүйлөшөлү деп атабыз. Бул чындыгында ар бир адамды ойго сала турган, ар бир адамды ойлонтуп, ой жүгүртүүсүн, өзүнүн жашоосуна болгон көз карашын, бул дүйнөгө болгон көз карашын, жашоосундагы жашоо тартибине бир көз сала турган нерсе чындыгында. Салыштырып айта турган болсок, бүгүнкү күндө бизде ушундай суралыптыр, же болбосо бирөөлөр ортого түшүптүр, ушундай болуптур, чыгыптыр, кутулуптур, кечиктирилиптир, сот кечиктирилиптир деген сөздөр болуп атпайбы? Албетте кыямат күнүндө мындай болбойт. Ошолордун кээ бирки өзгөчөлүктөрүнө токтолуп кетейли. Ошолордун эң эле биринчиси, ал күндөгү ар бир адамдын кылган иши эч качан жашырылып, же болбосо бекитилип, бирөө жарым аны бекитип, эч ким билбей калган учур, абал эч качан андай болбойт. Ошон үчүн Алла таала Кур'ан-ы Каримде мындай дейт: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва нухриджу лаху яумал киямати китабан ялқаху маншура. Ал күнү ар бир адамга өзүнүн кылган иштерин, кылган амалдарын китепче кылып беребиз дейт. Ар бир адамдын ошол күндө китепчеси болот экен. Ал китепте эч качан бирөөнүн кылган иши жашырылып, же болбосо кандай бир адамдардын ортомчулугунун негизинде, же болбосо бирөөнүн унутуп калгандыгынын негизинде бекитилип, жашырылып калбайт. Сөзсүз түрдө ал китепте ар бир адамдын кылган иши, сүйлөгөн сөзү, кыймыл аракети бардыгы жазылып, сакталып келет. Дагы бир өзгөчөлүгү, ал дүйнөдө адамдын сүйлөгөн сөзү эле эмес, балким ошол адамдын оюнда, максатында, ниетинде эмнеси бар эле, жүрөгүндө эмнеси бар эле, ошол нерселер дагы ачык айкын ошол китепте жазылып келет экен. Дагы экинчи нерсе, ал күнү ар бир адам, бүгүнкү күндө бизде ушундай сурак алып баратканда жанында адамдар алып баратпайбы? Ар түрдүү адамдар. Жанында кээ биркилер жолдо качырып ал адамды бекитип коюшу мүмкүн, башка жака качып кетти деши мүмкүн. Бирок ал күнү андай эмес экен. Ал күнү бисмиллахир-рахманир-рахим. Важаат куллу нафсин ма'аха саиqu ва шахид.
Al günü perişteler koştup geletken her bir adamdı. Kıyamatqa, sotqa geletkanda al günü adamlardı perişteler korgop, saktap Allah Taala'nın astına soraka alıp geletken. Dağı bir özgöçölük bul dünyada kebir adamlarga kılbagan neçesini kıldı deyip, albagan neçesini aldı deyip, jebegen neçesini jedi deyip, je bolbosam kılgan neçesini kılbady deyip, şunday neseler boluşu mümkün bul dünyada. Biroq al dünyada anday bolbayt eken. Oşun üçin Allah Taala Kur'an-ı Kerimde deyit: "Wa ma ana bizallamin lil abid." Men hiç kaçan özümün kullarıma zulümdük kılbayman deyit. Biröөнүн kılbagan işine birөө жооп бербейт. Je bolbosam biröөнүн kılgan işi jaşırılıp, açıkka çıkarılbay, sorakka alınmastan kalbayt eken. Demek har bir adam gelgende kitebi menen janında periştelerden koştoosunda jana hiç kim al adamга zulümdük kılbayt eken. Dagı dördüncü nerse al günü har bir adam özüne жооп берет экен. Бүгүнкү күндө advokatlar же болбосо жалдаган бирөө адам тууган уругу башка бирөө адам барып ошол адамдын сотуна катышы мүмкүн. Акыретте андай эмес экен. Ар бир адам өзүнө өзү жооп берет экен. Атасы, энесине, баласы, ата-энесине, же болбосо атасы балдарына, үй бүлөсүнө, тууган уругуна бирөөгө бирөө жооп бербейт экен. Ошон үчүн Алла Таала мындай дептир. Bismillahirrahmanirrahim. İqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Sen özüңdүн senin kitabın kılgan işin özüňe gana jetiştü. Senden başka al günü hiç kim sana suraka, jardamga, je bolsam sen orduňa men жооп bereyin degen wagt bolbayt eken. Oşol nesenin бүгүнкү күнгө караганда ал дүйнөдө тетирсинче болот экен. Бул дүйнөдө ата-энеси, тууган уругу, досу, кандайдыр бирөө сен ордуңа мен жооп беремин, же болбосо сен ордуңа мен камакка отуруп кое беремин, сен үчүн мен жазаны тартып кое беремин, жок сен кылбадың мен кылдым деп коюшу мүмкүн экен. Бирок кыямат күнү андай болбойт экен. Kur'an-ı Kerim'de akırkı parada mınday deyip Bismillahirrahmanirrahim. فَاِذَا جَاءَتِ الصَّاخَ Şunda kıyamet günü baştalışını aytıp يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ Her bir adam, kaysa adam olsun, özünün bir doğanından, jakınından, dostundan kaçat deyip. وَاُمِّهِ وَأَبِي Özünün ata-enesinden daha kaçat. Bu dünyada men ata-enem üçün emnege olsa da dayarmın. Özüm canım bergenge, mal dünyüm bergenge şu ata-enem kutkaralsa boldu degen adam al günü barganda çok nafsi men özümün canım saktalsa boldu dep kalkan. Yevme yefirrul mar'u min ahihi ve ummihi ve abi ve sahibetihi ve bani. Erkekten ayalda kaçatken. Bu dünyada men ayalım korgoş üçün, ayalı güyösün korgoş üçün men özümün canımı kurbançılık kılganга dayarmın, denemi, den soluğumu, mal mülkümü, bark nesege bergenge dayarmın degen adam al günü barganda çok. Siz menen şu narkı dünyada şunça jıl birge yaşasak dagın bul ahirette men özümü kutkarışım gerek eкен деп har bir adam özü menen alek bolat eken. Bul dünyada insan özünün balası baktılуу bolsun, jırgalçılıkta yaşasın, kıynalbasın dep balasının oğrusun dagı alıp atat. Bugünkü gündө özünün dene müçөsүn dagı berip atat turabı. Balam ayıgıp kessin, oğrubasın, yaşasın dep. Birok kıyamet gününde anday bolbойт экен. Al adamdın baldары da kaçat eken, atası dagı baldarынан da kaçat eken. Ve sahibetihi ve bani li kulli imri'in minhum yawma idin şa'nu yughni. Har bir adamdın işi, har bir adamdın özün kılgan işi har bir adamdı alek kılıp koydu eken. Bugünkü gündögüдөй dosum bar ele, tanışım bar ele, al bar ele, bul bar ele, menin jaşırgan nerjelerim bar ele, baylığım bar ele, dünya yüzünde bark nersени bereyin men kutulup keteyin dese, al dünyada bulardın bardagı jok eken, adamdın bir gana al günü kılgan işi, amalı gana fayda berет экен. Ошон үчүн бул жерде кийинки ошол кыямат күнүнүн дагы бир өзгөчөлүгү ал күнү эч ким ортого түшө албайт дейт. Мал дүйнө, бала чака, эч нерсе. Ошон үчүн Алла Таала Кур'ан-ы Керимде дейт: "Yawma la yanfa'u malu wa la banun." Ал дүйнөдө сен миллион сомуң болсо, канча алтының бар, сенин касырларың бар, машиналарың бар, тааныш билиштериң бар, алардын бардыгы эч ким пайда бербейт экен. Ал күнү адамдарга окшоштук болуп калбайт экен. Бүгүнкү күндө паланчанын атына паланча окшош экен, паспорт окшош экен, фамилиясы окшош экен деген окшоштуктар болуп атпайбы? Ал күнү эч кандай окшоштук болбойт экен. Ар бир адам периште менен келет, Алла Тааланын көзөмөлүндө бирөөнү бирөө алдаган эмес, бирөөнү бирөө
gözün boyop ketken emес, atını özgөрtüp alган emес, pasportун özgөрtüp alган emес, balkim ар bir adam özü gelip eç kaçan adaşbastan tuğra gelip ар bir adam özü жооп берет экен. Ошон үчүн Алла Таала эмне дейт? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah Taala hiç kimni unutbayt. Hiç kimden gafletте kalıp kalbayt. Balançanı ukpay kalıpbız, balançanı tanımay kalıpbız, adaşıp kalıpbız деген нерсе болбойт экен. Чоң рахмат агай, Аллах разы болсун. Ал эми биз эфирибизден пайдаланып угармандарга кайрыла кетели. Эгерде ушул кыямат тууралуу, акырет күнүндөгү сурак тууралуу суроолоруңуздар болсо 0705 96 94 41 номерине жазсаңыздар болот же биз менен түздөн түз байланышка чыксаңыздар дагы болот. Ал эми устазыбыз сиздерге албетте жооп берет. Жана ошондой эле агай, кийинки сурообуз ушул салыштыруу жөнүндө болуп жатпайбы? Анан кыямат күнү кээ бирки бузукулук иштерди, ошондой эле кемчиликтерди жашырып калса болобу мындай. Кененирээк ушу жөнүндө айта кетсеңиз, азыркы учурда оңой жашырып коюп жатышат. Акча болсо эле баары жашырылып калып атат азыркы учурдачы. Азыр айтып өттүк, ошон үчүн ал кыямат күнү башында мына аятта айтпадыкпы? Ама ана бизалламил лил абид. Алла Таала эч кимге эч кандай зулумдук кылбайт дедик. Жана Алла Таала эч качан эч нерсени унутпайт дедик. Жана келгенде периштелердин көзөмөлүндө кеземе периштелердин коштоосунда келет дедик. Ошондуктан ал жерде эч ким өзүнүн амалыны, кылган ишини жашырбайт. Балким ар бир адамдын кылган иши ансыз деле өзүнүн эсине келет экен. Кыямат күнүнүн коркунучуну көргөндө ар бир адам кылган ишини өзү эстейт экен. Мен ушул иштерди кылдым эле, мен азыр ушул нерселерден сураламын, кантип жооп берет экенмин деп ар бир адам өзү кылган иштерини эстеп көз алдынан өткөзүп баштайт экен. Ошон үчүн алымдар айтышат, адам кыямат качан башталат десе, ким өлгөн болсо ошол адамдын кыяматы башталыптыр дейт да. Ошон үчүн адам өлүп атканда ошол кылган иштери бир көзүнөн өтөт экен. Жакшы иш кылган болсо, жаман иш кылган болсо, жакшы иш кылган болсо Алла Тааладан үмүт кылат, жакшы нерсени. Жаман иш кылган болсо, эми менин абалым кандай болот экен деп коркунучта болот экен да. Ошон үчүн мына ал жерде Таквир сүрөсүндө айтылат, алимат нафсумма ахдарат. 14-аятта мына ошондо ар бир жан өзү эмне кылып келгенин, даярдаганын анык билет. Ал адамдын көзүнөн өтөт экен. Унуттум, билбей калдым деген эмес, балким Алла Тааланын астына сыноого баратканда ал адам эстеп турат экен. Мен ушул нерселерге жооп беремин, Алла Тааланын астында кандай болом деп. Ошондуктан ал адамдан эч нерсеге карабастан, өзүнүн бир тууганына, досуна, баласына, эч нерсесине карабастан качкандыгынын себеби ошол. Себеби ал адам баардык өзүнүн эмне кылган болсо, баардыгын билет. Ошон үчүн ал күнү эч кандай эч нерсе жашырылып калбайт экен. Ошон үчүн бул жерде дагы башка кийинки ушул кыямат күнүнүн дагы бир өзгөчөлүгү Алла Таала мындай дейт: "Фа амма ман утия китабаху би яминиhi фаяқулу ха умқрау китабия." Кыямат күнү жакшы амалдарды кылган адамдардын китептери оң колунан берилет экен. Оң жагынан берилет экен. Ошон үчүн азыр биз айткандай адамдар ошо кыямат күнү коркуп турушканда, Алла Тааланын астына суракка барганда, адамдардын баардыгын ушундай коркунуч каптап, эми эмне болот экен, мен тозокко түшөмбү, өмүр бою ушул түбөлүктүү тозокто каламмы деп адамдар коркуп, ушундай каттуу коркуп турганда, эсеп башталганда, Алла Тааланын астына барганда ошол бере турган китепчеси оң колунан берилет экен. Оң колунан берилип, Алла Таалам ал адамдын анча-мынча кетирген кемчиликтерин жашырып айтат экен, ушул о менин кулум, ушул иштерди сен кылдың беле деп бир сыра ошол адамга эскертет экен Алла Таала. О, мен кылдым дегенде, андан кийин Алла Таала сени бул дүйнөдө ушул кемчиликтерини адамдарга көрсөтпөстөн жаап жашырдым эле, бүгүн да сени ушул жерде жаап жашырамын, сени элдин арасында уят кылбаймын деп ал адамдын китепчеси оң колунан берилгенде, анан өзүнүн китепчесине кармап, ушундай сүйүнгөндүгүнөн мындай деп айтат экен да. Мына аятта ошону айтат да. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي. Мына менин китебим, мына менин китебим берилди.
сүйүнгөндүгүнөн китепчесин көтөрүп адамдарга мактанып сыймыктанып айтат экен. Бул деген нерсе ал адамдын ошол күнү сыймыктана турган амалы бар экен деген сөз. Эгерде кемчиликтери, күнөөлөрү болгон болсо, адамдардын арасында ошентип айта алабы эле? Айта албайт эле. Жок. Уялат эле. Алла Тааладан уялат эле, башка адамдардан уялат эле. Ошон үчүн бул дүйнөдө ошол күнү адам, инсан уят болбош үчүн, китебини элдерге мактанып айта ала турган болуш үчүн бул дүйнөдө биз ар бирибиз өзүбүздүн амалыбызга көңүл бурушубуз керек экен. Аятта айтып атпайбы жанагы жерде? وأما المؤمن فإنه يؤتاه بيمينه فيحاسب حسابا يسيرا. Hazır biz aytkanday, ал адамга жеңил сурак болот. Ошол кээ-бирге кетирген кемчиликтерин мойнуна алгандан кийин Алла Таалам анын китепчесин оң колуна берип, сүйүнгөн бойдан бейишке жөнөйт экен. Бул жерде эскертип айта турган нерсе, ал күнү ошол адамы жок эле бүгүнкү бизде сот болгондо адам жок деле өкүм чыгып калып атпайбы? Эгерде качып кеткен болсо, жок болгон болсо, ал адамга жок эле ушунча жыл камалат же ушундай өкүм деп өкүм чыгарып коет. Ал күнү андай болбойт экен. Ар бир адам өзү келет экен, өкүмүнү өзү алат экен. وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. Ар бир адам ошол суракка келет экен. Дагы ошол кыямат күнүнүн дагы бир өзгөчөлүгү, ал күнү сөз же болбосо өкүм өзгөрүп кетпейт экен. Бүгүнкү күнү сен акталдың, эртеси күнү жок, сен бүгүн акталбай калыпсың, сен башкадан соттолот экенсиң деген нерсе жок экен. Ошон үчүн Алла Таала Кур'ан ошол немеде Кур'анда айтат: "Ма юбаддалул кавлу ладайя ва ма ана бизалламил абид." Аяттын аягын унутуп калыпмын. Бул аяттын башында менде өкүм чыккандан кийин сөз эч кандай өзгөрүлбөйт. Демек, ал күнү кимге бейишке деп өкүм чыккан болгон болсо, ошол адамга өкүм туруктуу болот. Кимде ким тозок деп өкүм чыккан болсо, ал адамга тозок деп өкүмү туруктуу болот экен. Кээ бир адамдар ошон үчүн өзгөчөлүк болот. Ошол өзүнүн күнөөсүнө жараша азапталгандан кийин, тазалангандан кийин адамдар бейишке кирет. Бул деген сөз биздин бул дүйнөдөгү окшош сенин өкүмүң өзгөрүп кетет деген сөз эмес. Балким ошол күнөөсүнө жараша азабын алгандан кийин, тазалангандан кийин, андан кийин бейишке кирет экен. Ал күнү кимдер күбө болот десек, ошол кайсыл жерде ишти кылган болсо, ошол жер ал адамга күбөлүккө өтөт экен. Ал адамдын тили сүйлөбөйт экен ал күнү. Балким ага күбөлүк боло турган өзүнүн денеси экен, колу, буту, өзүнүн мүчөсү ошол күнү сүйлөйт экен. Ушул адам ушундай күнөөнү иш кылган эле, ушул адам ушундай жакшы ишти кылган эле деп. Ошон үчүн бул жерде аятта айтат, жанагы башка бирөөлөр бүгүнкү күндө билбеген эле же көрбөгөн эле адамдар жалган күбөлүккө өтүп коюп атпайбы? Ал күнү андай болбойт экен. Бардыгы күбөлөрдүн бардыгы чын күбө, алардагы өзүнүн дене мүчөсү. Алар эч качан алдабайт экен. Кыямат күнү алар сүйлөйт экен. Эмне дейт экен? Yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Ал күнү ал адамдарга өздөрүнүн тилдери ушундай сөздү сүйлөткөн эле, ушундай жаман сөздү айткан эле, ушундай жаман ишти кылган эле деп колу, буту, мүчөсү ошол күнү ал адамга күбөлүк берет экен. Демек, ал күнү кыямат күнүндө башка бирөө келип, доомат кылып, кылбаган нерсесине күбөлүк берип, ал адамды тозокко киргизип кое албайт экен. Жана дагы бир өзгөчөлүгү, жана айтып өттүк, ал күнү эч качан бирөөнүн кылган иши жашырып калбайт дедик. Ахсахуллаху ва насу дейт. Албетте Алла Таала ар бир адамдын кылган ишини, жакшы ишин дагы, жаман ишин дагы эсепке алып, периштелер аны сактап турат дейт. Дагы бир өзгөчөлүк, бүгүнкү күндө адамдын кээ бир кишилерине сурак берип, кээ бир кишилерине сурак бербей калып атпайбы? Ооба. Ал күнү андай болбойт экен. Ар бир кылган иши кыпындай болсо дагы ошол иши таразага коюлуп, жакшы иш болсо жакшы соону берет экен, жаман иш болгон болсо
ал адамга ошол жаман нерсесине сурак берет экен. Ошон үчүн Алла Таала бизге ушул нерселер болгонго чейин бул дүйнөдө бизге Алла Таала эскертүү берип жатат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иттaqu yawman turja'una fihi ilallah. Алла Таалага кайта турган күндөн корккула. Ошол күнү барганда силердин бул дүйнөдө силерге пайда берген нерселер эч кимге пайда бербейт. Мал дүйнөңөр, бала бакчаңар, силердин байлыгыңар, бийлигиңер, силердин мансабыңар, адамдардын мактоосу, адамдардын арасында болгон силердин бул авторитет дейбизби, ошол силердин бул дүйнөдө болгон силердин сый урматыңар, канчалык даражаңар бийик болбосун, тууган уруңар, досторуңар кыйындар канчалык кыйын болбосун, канчалык күчтүү болбогула, ал нерселердин эч кимге кыямат күнүндө силерге эч кандай пайда бербейт, балким силердин пайда бере турган нерсе бир гана жакшы кылган амалыңар дейт. Чоң рахмат агай. Биздин угуучуларыбызга албетте пайдалуу болот деген үмүттөбүз. Биз учурдан пайдаланып өзүбүздүн угармандарга айта кетебиз. Эгерде суроолоруңуздар болсо 705 96 94 41 номерлерине WhatsApp аркылуу узатсаңыздар болот. Ал эми агай кийинки суроо ушул зулумдук тууралуу берим келип жатат. Азыркы учурдагы сот өкүмдөрүнө карай келсек, бардыгы жогоруда айта кетпедикпи? Акча, байлык, тааныш билиш менен чечилип калбадыбы? Ал эми ошол эле учурда кандай десек, бир кыйналган тарап дагы да зулум көрүп калуусу мүмкүн да азыркы учурдачы. Ушул тууралуу акыретте кандай болот? Адамга зулумдук болуп калуусу мүмкүнбү деген суроо дагы жаралып жатат. Биз жана айтып өттүк. Аяттарда ачча айкын келет. Алла Тааланын адилеттүүлүгү боюнча биз жанагы башындагы аятта айттык. Ома ана бизолламил лил абид деген аятта айттык. Эч качан мен өзүмдүн кулдарыма зулумдук кылбаймын дейт. Ал күнү Алла Тааланын адилеттүүлүгү ордойт. Азыр айтып өттүк. Бирөөгө бирөө доомат кылбайт, бирөөнүн күнөөсүн бирөө көтөрбөйт, ар бир адам өзүнүн күнөөсүн көтөрөт. Бир гана ошол башка адамдардын күнөө кылышына себеп болгон болсо, ошол адам башкаларга жооп берип калышы мүмкүн. Болбосо ар бир адам өзүнүн күнөөсүнө өзү жооп берет экен. Демек, ал күнү кыямат күнүндө эч качан зулумдук болбойт. Ал күнү бардык нерсе адилеттүүлүктүн негизинде Алла Тааланын өзүнүн астында болгондуктан эч качан бирөөгө бирөө зулумдук да кылбайт. Алла Таала дагы зулумдук кылбайт экен. Эми биз жана айттык, ошол күнү бериле турган китеп момундун, мусулмандын, жакшы амалда жүргөндүн, Алла Таалага ыйман келтирген адамдын китепчеси оң колунан берилет. Ал эми мусулман эмес болгон болсо, Алла Тааланын айтканын кылбаса, жакшы жүрбөсө, туура жүрбөсө, ал адамдын абалы кандай болот десе, ал мындай дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laytani lam uta kitabiya. Ал эми китепчеси сол колунан, сол жагынан берилгендер не дейт экен? Фаякулу я лайтани ламута китабия. Адамдардан уюлгандыктан, дозоктон корккондуктан, ошончо адамдардын арасында шерменде болгондуктан, ушул китепчем берилбей эле койсо жакшы болмок экен. Алла Таала баарыбызды сактаган болсун. Валам адрима хисабия. Мен бул мага сурак боло турган нерсени көрбөй койсом, билбей койсом эле болмок экен. Я лайтаха канатил кадия. Бул нерселер өтүп кете турган нерсе болуп эле жок болуп кетсе жакшы болмок экен. Дагы бир башка бир аятта дейт. Мен дагы ал кыямат күнүндө жаныбарлар топуракка айланып кетет. Ошол күнү мен дагы жаныбарлар сыяктуу топуракка айланып кетсем, кандай эле жакшы болмок беле деп ушул нерсени үмүттөнүп калат экен. Бирок жок. Сен инсан болгонсуң, кылгансың, аткаргансың, жакшы иш болгон болсо жакшы иш, бул жерде жаман иш кылгандар айтып атат. Сен зулумдук кылгансың, ыйман келтирген эмессиң, бирөөнүн акысын жегенсиң, Алла Таалага тооба кылган эмессиң, Алла Таала тыйган нерселерди кылдың, Кудайдан корк деген жерде коркподуң, бүгүн сен сураласың дейт. Анан ушул жанагы сол колунан берилген адамдар айтып атат. Ма агна анни малия, халака анни султания. Менин байлыгым эч кандай пайда берген жок дейт. Чындыгында бул жерде ойлонуп турган маселе. Бүгүнкү күндө биз кыска түшүнүк менен, пас түшүнүк менен айтып коюшубуз мүмкүн. Акча болгон болсо, мал дүйнө болгон болсо, маселенин бардыгы чечилет деп айтып коюшубуз мүмкүн экен. Бирок кыямат күнүндө андай эмес экен. Бул жерде адам айтып атат.
Ma guna anni maliya. Benim mal düynüm, baylığım, beyligim hiç narsa bana payda bergen jok deydi. Halaka anni sultaniya. Menin al düynüdögi beyligim, mansabım hiç kimse ketken, bardygy ketdi deydi. Oşu ölüşüň menen ele senin baylığın, beyligin, boşul nesledin bardygy ketdi. Sen bir gana özüňiň kılgan işiň amanlyň menen gana galat ekensin. Oşontuyla kalbastan balkim oşol jerde ölüp jok bolup geçti kalayt eken. Şol men şul işimdin natijasyny, jazasını alganga çeyin jok bolup ketsem ele dep kalayt eken, birok al kalosy bolbayt eken. Oşon üçin başga bir ayetda dagы neme deyt? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Emi şol kitapçesini sol golundan berile turgandar. Özüň kılgan işi şunday korkunçtu, uyattu, azap tuzoktun belgileri menen berilip atkan adam emi bara turgan jerim ne bolot dese, bara turgan jeri albatta tozok bolot deydi. Bu jerde biz sabak ala turgan nerse, urmattуу musulman bir tugandar, ugarmandar, görermandar, ar birimiz, men da sizler menen birgelikde, ar birimiz sabak ala turgan nerse, uşul güngө gelgenge çeyin biz özübüzdü oňdop toğrulap kalşybız gerek. Adamlar menen bolgan mamilebizdi, Allah Taala menen bolgan mamilebizdi, jana özübüz menen bolgan mamilebizdi oňdop kalşybız gerek. Hantip kimde kim Allah Taala menen bolgan mamilesinde, namazında, zeketinde, orozosunda, kılgan işlerinde, ibadatlarında, sadakasında kemçilikler bolgan bolsa, taştap atkan bolsa, galtırap atkan bolgan bolsa, okup atkan bolgan bolsa, zeketini berbey atkan bolgan bolsa, ar birimiz bugünkü günde mümkünçülük barında oşol kaytkanga hiç kanday mümkünçülük bolbay kalganga çeyin biz toba kılıp oşul neçelerde oňdop kalşybız gerek. Bugün keç emes, erten keç bolot. Egerde azır aytkan, Kur'anda aytkan ayatlar gelgende, kıyamat gününün belgileri gelgende, adam ölgende, göz yumganda, ölüm gözgө görüngöndөн keyin uşul neçelerden hiç kimisi payda berbey kalat eken. Oşon üçin kimde kim Allah Taala menen bolgan mamilesinde kemçilik bolgan bolsa, azırkı aytkan eň negizgi nerselerde oňdop kalş gerek. Andan keyinkisi adam tuğan urugu, kola koňşusu, çöýresi menen bolgan mamilesinde kemçiligi bolgan bolsa, bir tuğanı, ayallı, bala çakası, atenesi, kola koňşusu, dostoru kimden bolbosun, birönün akысы bolgan bolsa, birönün mal düýnösü, zulumduk kılganmy, kanday akысы bolbosun, uşul neçelerde bugünkü günde mümkünçülük barında emne kılşybız gerek eken, oňdop keçirip oňdoy turgan mamilebizdi oňdop. Üçüncüsü özü menen bolgan mamilesinde dagы adam oňdoş gerek eken. Bugünkü günde göz garaşybız kanday bolat jaşoowga, bul dünýöge, ömürge jaşoo göz garaşybız kanday bolup jatat. Bugünkü gün ele oşu menen jaşoobuz ötüp baratabı je ertenki gün barby? Ertenki günü biz kıyamat gününde kanday bolabız? Ababız kanday bolat? Kılgan ibadatlarыбыз, jürüm turumubuz, adamlar menen bolgan mamilebimiz, wagtybız, Allah Taala'nın aslında barganda ne dep жооп berебиз? Je bolbosa biziň kılgan işimiz uşul wagtylуу ele nerse menen çektelgenbi? Ertege Allah Taalaga özübüzdün kızыбызга, balabızga emne dep жооп berебиz? Özübüzdün ömürübüzge, jaştygybızga emne dep жооп berebиz Allah Taala'nın aslında? Har bir ötken wagtybızga, mal düýnübüzge, golubuzda turgan baylyka emne dep жооп berebиz? Özübüzdün den soglugubuz çyň bolup turganda, kolubuzdan bark nerse gelip turganda oşol neçelerde oňda bolsak, oşol neçelerde toora jolga işletmesek ertege Allah Taala'nın aslında şunday korkunçlu awalga barıp kalşybız mümkün eken. Oşon üçin wagtyň barında, mümkünçülük barında oşul nerselerde oňdop ar birimiz Allah Taalaga kaýtyşybız gerek eken. Çoğun rahmat agay. Bundan kийинки эле суроо сизге ошол акырет күнүндө кандай иш амалдар таразага коюлат? Ушул тууралуу айта кетсеңиз. Biz başında biraz kısaca aytıp kettik. Azır dagы uşul neçelerini ulantып aytабыз. Kıyamat gününde ar bir adamdan kılgan işi tarazaga koyulat. Kılgan işi ошол kitapçesine жазылып, ошол kitapçesi tarazaga koyulat eken. Adamdan kılgan işi, oylogon oyu, jürögündögi nerseler dagы sözsüz türde Allah Taalaga sorak berer eken. Negerde jakşı oyu, jakşı maksatda, jakşı niyetleri bolgon bolsa Allah Taala mal işlerge sooп berer eken. Kebirki nersede adamdın jaman oyunu dagı günökör bolup eseptelet eken. Oşon üçin adamdın ar bir kılgan işi, söylögen sözü, oylogon oyu maksatda, jürögündögi nersesi dagı ar bir nersesi kıpınçalık bolsa dagı al nerse tarazaga koyulat eken. Kebirde sadaka bergende, jakşılık kılganda
мен акчам аз эле деп калышыбыз мүмкүн. Же болбосо бирөөгө жакшы сүйлөгөндө, жакшы мамиле кылганда ушул нерсе эми кандай пайда берет эле деп ойлоп калышыбыз мүмкүн. Жок, андай эмес. Биз канчалык күнөөкөр болбойлук жакшылыкты кыла беришибиз керек. Ооба. Канчалык ошол жакшылыктын, жакшы нерсенин аздыгына карабастан, жакшы болгонго, жакшы мамиле кылганга, жакшы нерсени адамдарга тартуулаганга аракет кылып алдыга жыла беришибиз керек экен. Сөзсүз түрдө ар бир адамдын ар бир кылган нерсеси сөзсүз түрдө таразага коюлат. Жакшы иш болсо жакшы иш, жаман иш болсо жаман иш. Ар бир нерсеге Алла Тааланын астында ар бирибиз жооп берет экенбиз. Алла Таалан бардыгыбызды жакшы амалдарды аткарганга, туура жолдо жүргөнгө, Кудайдын буйруктарын аткарганга Алла Таалам насип кылсын деп айтабыз. Чоң рахмат ага, чынында туура айттыңыз. Бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан эмеспи, курманын жартысы болсо дагы берип, садака бергиле депчи. Ошол сыяктуу менин колуман эмне келмегиле деп акыретибизге кайдыгер карабастан, колдон кандай жардам келсе ошону беришибиз керек. Адамдарга жардам бергенде колубуздан кандай иш, кандай жакшылык келген болсо, жакшы сөз, жакшы мамиле, колундагы жүгүн көтөрөбүзбү, жакшы сүйлөйбүзбү, жакшы мамиле кылабызбы, жок дегенде жылмайып коебузбу, кандай иш болсо дагы жакшы иштерди кылышыбыз керек. Ал эми өзүбүз менен болгон мамиледе дагы ушундай. Мен эч качан оозубузду бекер турбастан, жаман нерселерди сүйлөбөстөн, зикир кылып, Алла Тааланы эстеп, истигфар келтирип, тоба келтирип, жакшы нерселерди айтып, Куран окуп, убактыбызды бекер кетирбестен, ушундай жакшы нерселерди кылышыбыз керек. Жок дегенде жүрөгүбүздө жакшы ойлорду кылып турушубуз керек. Акчам болсо жакшы мамиле кылат элем, акчам болсо садака берет элем, зекет берет элем, ден соолугу жоктордун ден соолугум болсо жакшы иш кылат элем, намаз окуйт элем деп ушундай жакшы ниеттерди кылып турушубуз керек. Жок дегенде башка адамдарга жакшылыкты каалап турушубуз керек, башка адамдарга дуа кылып турушубуз керек. Эч качан бизге берилген мүмкүнчүлүктөрдү бекер кетирбешибиз керек. Ооба. Чоң рахмат агай. Кийинки сурообуз бул азыр акырет тууралуу сөз кетип жаткандыктан, акыретте биринчи эмнелерден суралат? Ушул тууралуу да кеңири айта кетсеңиз. Кыямат күнүндө эң биринчи адам сурала турган нерсе бул албетте бул намаз. Инсан өзүнүн намазынан суралат эң биринчи. Ошон үчүн кабырга адам көмүлгөндөн кийин эң биринчи сурала турган нерсе намаз болгондуктан, сөзсүз түрдө ар бир адам бул намазга өзгөчө көңүл буруш керек. Намаз бул Алла Тааланын бизге берген буйругу, парызы. Инсандын чыныгы өзүнүн кул экендигин сезип, бул дүйнөдө чындап ал адамдын максаты бар экендигин сезип, Алла Таала берген нерселерге шүгүр кылып, эң улуу зат болгон Алла Таала менен болгон байланыш бул. Бүгүнкү күндө биз чоң бир мамлекеттин башчысы менен, же бир областтын башчысы менен, же кандай бир чоң ырчылар менен сүйлөшүп калган болсо, же болбосо сүрөткө түшкөнгө кандай суктанып жүрүшөт. Ооба. Бул албетте аларга эч кандай тең келбейт. Бирок Алла Таала менен болгон байланыш дагы өзү негизи чындыгында ушундай суктанып, анын артынан түшүп, ошого берилип аткарыла турган ибадат. Адамдын жашоосун тартипке салып турат, жүргөн турумуну тартипке салып турат, жүрөгүнү жумшатып турат, жүрөгүн тазалап турат, бул дүйнөгө болгон көз карашын оңдоп турат, ыйманын бекемдеп, акыретти эстетип турат. Ар дайым Алла Таала менен болгон байланыш сөзсүз түрдө бул адамга жакшылыкты гана көрсөтөт, жакшылыкка гана баштайт. Ошон үчүн намазды баштап алгандан кийин, андан кийинки кемчиликтер өзүнөн өзү барган сайын ташталып, айыгып, оорулардан айыгып, алдыга умтула турган болот. Чоң рахмат агай. Кечиресиз, дагы ал дүйнөдө дагы бир сурала турган нерселердин эң чоң бири, чоңу бул адамдардын арасында болгон ак, бирөөнүн акысы. Бирөөнүн каны төккөн болсо, албетте сөзсүз түрдө ошол адамдын каны, өмүрү туурасында сөзсүз түрдө адам, ар бир адам ошол нерсе боюнча жооп берет. Бул дүйнөдө азыр биздин бүгүнкү күндө мурункудай чоң курал менен адамды өлтүргөндөр дагы барбыз негизи. Бирок кээде машина мингенде, сөз менен, кээ бир ушундай болбогон эле себептер менен дагы адамдын өлүмүнө себеп болуп калышыбыз мүмкүн болуп атпайбы? Ошон үчүн ушул нерседен дагы этият болушубуз керек экен. Алла Тааланын астында бул нерселердин сурагы өтө коркунучтуу жана күчтүү болот. Ошон үчүн бул дүйнөдө
ушул намаз, бирөөнүн акысынан, бирөөнүн канынан, бирөөнүн өмүрүнөн сурак бериш кыйын болот. Ошон үчүн бул дүйнөдө этият болушубуз керек. Рахмат агай. Биздин угуучулардан суроо келген экен. Акыреттеги суракты элге кантип жеткирсек болот дейт. Акыреттеги суракты адамдарга чындыгында ар бир акылдуу адамдын өзүндө болуш керек. Бирок бул нерсени биз бири-бирибизге эскертип турушубуз керек. Бүгүнкү күндө айтып атпайбы, азыр коомчулукта ушул маселе көп болуп атпайбы? Суракка барганда адамдар кандай болуп калат? Суракка барганга чейин адамдын абалы кандай эле? Салыштырып көрсөң, чындап эле биз кыяматка күн адамдын өлүмү келгенге чейин инсан унутчак экенбиз, ушундай болуп калат экенбиз. Өзүбүздүн байлыгыбызга, бийлигибизге, өзүбүздүн авторитетибизге, өзүбүздүн денебиздин чыңдыгына, досторубузга, тууган уругубузга, ага буга ишенип, акыреттен гафлетте калып калат экенбиз. Жок, сен эртең Кудайдын астына барасың, жок, сен эртең сураласың деген нерседен гафлетте калып, ушул өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө, ден соолугубуздун чындыгына, бале апаттардан алыс болгонубузга биз гафлетте калып калат экенбиз. Чындыгында ушул нерселердин бардыгы бизге эскертүү болуш керек. Сен ден соолугуң бүгүн чын, сенин бүгүн байлыгың бар, бийлигиң бар, колуңан бардык нерсе келип турат. Эртеге бирок ушул нерселердин ар бирине сен жооп бересиң, сураласың деген нерсе бар. Ушул нерселерди көрүп туруп эле биз негизи ар бир акылдуу адам эскертүү алыш керекпиз. Экинчи нерсе, биз өзүбүз туугандарыбызга, досторубузга, жакындарыбызга, ар бирибиз бири-бирибизге бул нерсени сөзсүз түрдө эскертип турушубуз керек. Мусулман адамдын күзгүсү дейт. Эскертүү мусулмандарга пайда берет дейт. Ошон үчүн ар бирибиз бири-бирибизди эскертип, айтып, деп, балдарыбызга тарбия бергенде ар дайым эскертип турушубуз керек. Бүгүнкү күндөгү чоң жаман иштердин, күнөөлөрдүн эң негизги себеби ушул адамдын, инсандын жүрөгүбүздөгү Кудайдан коркунучтун болбогондугуна себеп болуп жатат. Эч ким көрбөсө коррупция кылып коюп атат. Эч ким билбесе адамдардын акысын жеп коюп атат. Эч ким билбесе мамлекеттин акчасын жеп коюп атат. Эч ким билбесе бирөөнүн кызын зороктоп коюп атат. Эч ким билбесе бирөөнүн акысын жеп коюп атат. Эч ким билбесе бирөөнү өлтүрүп коюп атат. Булардын бардыгы ошол адамдын жүрөгүндөгү ыймандын алсыздыгынан. Эгерде ыйманы бекем болуп, Кудайдан коркуп турган болсо, мурунку адамдардай жүрөгүндө коркунуч болгон болсо, күнөөнүн астына келсе дагы адам Кудайдан коркуп, жок, мен эртеге Алла Тааланын астына барганда кантип жооп беремин деп ошол күнөөгө барбай өзүн кармап калат экен. Ошон үчүн Алла Тааладан ар дайым биз сурайбыз. Эхтине сыратал мустаким деп, ар бир намаз окуганда эхтине сыратал мустаким деп Алла Тааладан сурайбыз. Биз өзүбүз намаз окуп, ыйман келдирип алсак дагы биз туура жолго башта дейбиз го. Бул нерсенин мааниси бизди ушул туура жолдун үстүндө бекем кылгын деген маани. Адашып калган болсом, билбей калган болсом, унутуп калган болсом мени туура жолго баштагын, туура жолдун үстүнө мени бекем кылгын деген маани. Ошондуктан бири-бирибизге эскертишибиз керек, ар бирибиз өзүбүз эстешибиз керек. Бизге берген неаматтардан, бизге берген кээ Алла Тааладын эскертүүсүнөн кээде машинасы менен авария болуп кетип атат, кээ бирде ооруп калат, кээ бирде бир тууганын алат, кээде мал дүйнөсү, кээде ден соолугу менен Алла Таала эскертүү берет. Булардын бардыгын биз Алла Тааладан бизге болгон эскертүү деп билишибиз керек. Мен ушул нерсе бизге эскертүү келип жатат дейп, менин кулум, сен Кудайдан корк, сага өлүмдү бир эскертти, ооруну бир эскертти, мал дүйнөңдү, бийлигиңди эскертти, о баланча, сенин мына бийлигиң ушул убактылуу экендигин бир билип койгон, сага бердим эле, кайра алдым бүгүн. Демек сен эртеге бул бийлигиң менен барбайсың, байлыгың менен барбайсың, күч кубатың менен барбайсың, балким сен эртеге Алла Тааланын астында өзүңдүн инсандык алсыздыгың менен барасың деген эскертүүлөрдүн бардыгын биз туура кабыл алып, туура кадамга барышыбыз керек. Алла Таалам барыбызды, өзүбүздү, үй бүлөбүздү, тууганыбызды, чөйрөбүздү оңдогонго Алла Таалам насип кылган болсун деп сурайбыз. Амин, амин. Чоң рахмат агай. Чынында эң сонун насаат болду. Себеби азыркы учурда адамдар көпчүлүгү бул дүйнө менен эле ойлору, акылы, кылган иш амалдары бул дүйнө менен эле чектелип калбадыбы? Мына ошондой адамдарыбызга эң жакшы эскертүү болду деген үмүттөбүз. Алла Таалам ыраазы болбосун, кечиресиз. Чындыгында биздин жашообузга ар бирибиз өзүбүздүн жашообузга көз салып көрсөк, биз чындап эле кээде коркуп кетесиң адам. Кыямат күнүнө ишенбеген адам сыяктуу жашап аткандай болуп кетебиз кээдечи. Акыреттен эч кандай акыреттен
кабилетти кабыл жок, эртеге мени өлүм күтүп турат экен, эртеге менен Кудай сурайт экен, эртеге мен Алла Тааланын астында өзүм барат экен деген түшүнүктөр, суроолор эсибизден кетип эле биз ушул дүйнөнүн кыймыл аракети менен мал дүйнө тапсам болду, акча тапсам болду, кийинсем болду, жесем болду, жашасам болду деген эле түшүнүктөр менен жашап калгандай болобуз кээде. Чындыгында бул нерселер өкүнүчтүү. Ар бирибиз Алла Таалага тооба кылып кайтышыбыз керек. Чоң рахмат агай. Мындан кийинки сурообуз ошол сурак тууралуу болуп жаткандыктан, суракка кандай даярданабыз? Мына ушул жөнүндө дагы кеңири айтсаңыз. Азыр биз ушул нерселердин көпчүлүгүнө токтолуп кеттик. Кыямат күнүндө ушундай коркунучтуу дедик. Ал күнү бир туугандар бири-бирине, ата энеси баласына, эч ким бирөөгө жардам бербейт. Ал күнү ар бир адамдын ошол амалы гана таасир бере турган, жардам бере турган нерсе ал адамдын амалы гана дедик. Ошондуктан ошол кыямат күнгө барганга чейин биз ошол амалыбызды оңдошубуз керек. Алла Таала менен болгон мамилебизди, адамдар менен болгон мамилебизди, өзүбүз менен болгон мамилебизди оңдошубуз керек. Ар бирин Алла Таала көрсөткөндөй, айткандай кылбаган болсок, эртеге кыямат күнүндө барганда, кабырга барганда өзүбүз жалгыз калат экенбиз. Кабырда эч ким жок. Бул дүйнөдөгү жарыктык, бул дүйнөдөгү жыргалчылык, бакыт, байлык, бийлик, тууган урук, жеген ичкендин жыргалдыгы, бала чаканын, үй бүлөнүн жыргалчылыгы, бул дүйнөнүн кооздугу эч кимибизге пайда бербей калат экен. Ал жерге барганда ар бирибиз жалгыз өзүбүз калат экенбиз. Бизге пайда бере турган нерсе ошол жерде биздин амалыбыз гана болот экен. Ошон үчүн амалыбызды оңдойлук, аракет кылайлык. Амалыбызды оңдойлук, ушул ибадатка көңүл бурайлык деген сөз бул биздин кыска түшүнүк менен эмес. Намаз окуп, закет берип, орозо тутуп эле койсом болду деген түшүнүк эмес, балким 24 сааттагы жашообузду оңдойлу деген сөз. Адамдар менен болгон мамилебизди оңдойлук, өзүбүздүн элибизге, жерибизге жакшылыкты берип кылайлык. Адамдарга жакшылыкты колубуз менен кылайлык, колубуз менен болбосок айтайлык, түшүндүрөйлүк. Колубуздан келишинче мамлекетибизге, элибизге, жерибизге, келечегибизге салым кошойлук. Биздин ата бабаларыбыз канчалаган кыйынчылыктарды өтүшкөн. Сүргүнгө барганга, ал жакта мунук согуштарда катышканда, жолдордо, тоолордо, ачкачылык, кыйынчылык, суукта, динсиздердин кыйынчылыгында, согуштарда, ушундай кыйынчылыктардын баардыгында сабыр кылышып, аракет кылышып, биз бүгүнкү күндө ушундай жыргалчылыкка, жашоого, жакшы жашоого жетип отурабыз. Буларды биз сөзсүз түрдө эске алышыбыз керек. Эртеге биздин келечектеги биздин муунубуз, келечектеги биздин урпагыбыз бизден эмнени күтүп турат? Биз ошол ата энелерибизге окшоп, мурунку чоң аталарыбызга окшоп, биз өзүбүздүн элибизди, жерибизди, динибизди аларга ушундай ылайыктуу, жыргал жашоодо жашай турган кылып даярдап бере алып атабызбы, же болбосо алар келгенге чейин биз өзүбүздүн мал дүйнөбүздү, элибизди, жерибизди, динибизди ар кимибиз ар жактан алып, жеп, тонуп, алар келгенде алар жашаганга эч кандай мүмкүнчүлүк жок кылып атабызбы? Ушул нерсеге көңүл бурушубуз керек. Эртеге биздин келе жаткан биздин урпактарыбыз биздин аркабыздан дуа кылып, биздин аркабыздан жакшы сөз айтып, биздин аркабыздан Куран окуп, биз үчүн намаз окуп, биз үчүн жакшы садакаларды берип тура турган адамдар болуш үчүн биз аларга ошол чөйрөнү даярдап кетишибиз керек. Ал адамдарга жашай турган жерди, ал адамдарга дини менен, ал адамдарга адеп аклагы менен, ал адамдар маданияты менен жашай турган кылып, аларга биз ушундай колубуздан келишинче кызмат кылып кетишибиз керек. Ошондуктан ушул нерселерге көңүл буруп, ибадат кылыш керек дегенде эле биз өзүбүздүн кыска түшүнүк эмес, балким ибадат дегендин маанисин кеңири түшүнүп, ушул ибадаттардын, ушул жакшы иштердин баардыгына көңүл буруп, кылып, чындыгында жашоо кыска экен көрүп атасыздар. Устаздар өтүп кетти, алымдар өтүп кетти, аталарыбыз, бабаларыбыз, жакындарыбыз, досторубуз аз жашына карабастан эле машинадан авария болуп, алдам, оорудан болуп эле ушундай бизге чындыгы жашоонун акыйкатын бизге Алла Таалам көрсөтүп койду. Ошондуктан биздин убактыбыз өтө тар. Бизди алаксыта турган, бизди алек кылып кое турган нерселерге эмес, бизди ушундай сергек жашай турган нерселерге көңүл бурушубуз керек. Биздин убактыбыз, биздин жашообуз өтө кыска болуп турат. Адамдарды көрүп атасыз. Ошон үчүн биздин убактыбыз өтө тар. Ушул нерселерди биз жакшылыкка, элибизге, жерибизге, динибизге, мамлекетибизге салым кошо турган иштерди кылып, колубуздан келишинче жардамыбызды берип калышыбыз керек экен. Ушундай мүмкүнчүлүк шарт түзүлүп турган убакта. Азыр бүгүнкү күндө Кыргызстанда
салым кошомун, агартуу жагынанбы, курулуш жагынанбы, маданият жагынанбы, элиме, жериме салым кошом деген адамга эч кандай Кудайга шүгүр тыюу дагы жок, коркунуч дагы жок. Ар бир адам өзүнүн колунан келишинче бүгүнкү күндө өзүнүн элине, жерине, мамлекетине, келечегине салым кошсо болот. Ошон үчүн өзүмү дагы, сиздерди дагы баарыбызды ушул нерсеге чакырып кетет элем. Өзүбүздүн келечегибизге, элибизге, жерибизге, динибизге, мамлекетибизге колубуздан келишинче салымыбызды кошуп калайлык деп. Аллах ыраазы болсун агай. Чынында адамдын өмүрүнүн өлчөмү бул ага берилген убакыттан турат эмеспи? Мына ошол убакытты пайдалуу бир динибизге, акыретибизге пайда келтире турганчалык кылып, кандай десек, жашап өтүүбүзгө себепчи болгон эскертүүлөрдү айттыңыз агай. Аллах ыраазы болсун. Биздин убактыбыз дагы соңуна келип калды. Ал эми акыркы учурларда сизге айтарым, сизден суранарыбыз, кыямат күнүнө азыркы учурда кайдыгер карап жүргөндөр бар. Мисалга алсак, сот бийлиги жөнүндө сүйлөп жатпайлыбы? Сот тууралуу, бири-бирине болгон мамилелер тууралуу. Азыркы учурда бул дүйнөдө ушул сот чечими кандай болсо, адамдар да кыска оюнда ойлоп алышат экен, акыретте деле ушундай болушу мүмкүн дегендейчи. Мына ушинтип өзүнүн акыретине кайдыгер карап жүргөндөргө дагы да бир жакшы насааттарыңызды айтып эскерте кетсеңиз. Биз жана айтпадыкпы? Биз бул дүйнөнүн жыргалчылыгын көргөнүбүздө, же болбосо бул бүгүнкү күндө жашообузга чындап эле мындай көз салып карасак, чындап эле биз кыямат күнүн болбогондой жашап аткандай болуп көрүнөбүз да. Ооба. Бул чындыгында биз айткандай өкүнүчтүү, андай жашабашыбыз керек биз. Биздин келечегибиз, биздин эртеңки күнүбүз Алла Тааланын астына барабыз. Ошондуктан биз Алла Тааланын астына барганга даярданышыбыз керек. Биздин кылган ишибиз, биздин сүйлөгөн сөзүбүз, адамдар менен болгон мамилебиз, ушулардын баардыгына, өмүрүбүзгө, убактыбызга, бизге берилген неаматтар, ушулардын баардыгына биз сөзсүз түрдө жооп беребиз. Салыштырмалуу айтсак болот, кошуна мамлекеттерде кандай деген окуялар болуп кетип турабы? Аз эле убакытта биз эч ким мындай деп ойлобойт эле. Азыр мунукудай болбой калды. Боло турган нерсе ушундай тез болуп кетип атат. Демек бизге берилген мүмкүнчүлүк чоң азыр. Кудайга шүгүр биздин элибизде, жерибизде тынчылык бар. Адамдардын жегенге, ичкенге, жашаганга мүмкүнчүлүк бар. Канчалаган мамлекеттер бүгүнкү күндө жок болуп кетүүнүн астында туруп, коркунучта. Жашаганга мүмкүнчүлүк жок ал жерде, согуш, уруш, талаш. Жегенге, ичкенге мүмкүнчүлүк жок ал жерлерде. Адамдар ибадат кылганга, намаз окуганга мүмкүнчүлүк жок. Ушундай коркунучтун, сууктун, кыйынчылыктардын негизинде ал жерлерде жашаганга мүмкүнчүлүк болбой калды. Бирок Кудайга шүгүр бизге Алла Таалам ушул неаматтардын баардыгын берди. Жашаганга, ибадат кылганга, жегенге, ичкенге мүмкүнчүлүк бар. Биздин мамлекетибиз Кудайга шүгүр башка мамлекеттерге салыштырмалуу эң сонун. Демек ушул неаматтардын баардыгын эске алып, биз Алла Таала берген неаматтарды жакшылыкка сарптап, убактыбызды, өмүрүбүздү Алла Таала берген неаматтарды жакшылыкка сарптап, туура багытта иштетип пайдаланып калышыбыз керек экен. Аллах ыраазы болсун агай. Чынында эң сонун насаат кеңештерди, ошондой эле пайдалуу, кандай десек, ошол дин акырети үчүн пайда издеп жүргөн биздин момун мусулман бир туугандарыбызга чынында эң жакшы насаат болду деп үмүт кылабыз. Алла Таалам баардыгыбызга айткан нерсебизге амал кылган болсун. Амин. Агай, бизге дагы бир суроо келген экен. Аллах ыраазы болсун дейт. Иштерибизди акыретке байланыштырып жасасак өзгөрүү болмок жашообузда дейт. Туура, эң туура айтасыз. Сөзсүз түрдө биз ар бир биздин жашообузда биздин мына ушул мамлекетибизде жашаганда деле мыйзам, эрежелер менен жашап атпайбыз. Жолдо жүргөндө, машина менен жүргөндө эле кайсы жерге барганда кызыл жанганда токтошубуз керек. Жашыл жанганда жүрүшүбүз керек. Кайсы бир жерлерде өтсөң болбойт, кайсы бир жерде бурулсаң болбойт. Натыйжасын көрүнүп турат. Эгерде кызылда жүрсөң, машина менен сүзүшөсүң азыр. Бурулбай турган жерде бурулуп кеткен болсоң, артыңан келген же жанынан келген машина сүзүп кетиши мүмкүн. Ушундай эле биздин жашообуз дагы ушундай. Ислам негизинде жашаймын, шариаттын негизинде жашаймын деген болсок, биздин ар бир кылган ишибиз ушундай акыретке байланган болот. Биздин кылган ишибиз, сүйлөгөн сөзүбүз эч качан бул дүйнө үчүн эмес, балким акырет үчүн. Эртеге мен ушул кылган ишиме, айткан сөзүмө, адамдарга болгон мамилеме, бирөөгө кылган зулумдугума, бирөөгө койгон дооматыма, бирөөнү жамандаган болсом, бирөөнүн акысын жеген болсом, элдин акысын жеген болсом, мамлекетке кыянаттык кылган болсом, элиме, жериме кыянаттык, диниме кыянаттык кылган болсом, ушулардын баардыгына жооп берем
деген сезим болуш керек сөзсүз түрдө. Ошондо адам бактылуу болот. Ошондо адам бул дүйнөнүн чыныгы, акыйкатын сезет, билет. Ошондо адам акыретке карай аракет кылат. Алла таалам баарыбыздан жүрөгүбүздү жумшатып, ыйманыбызды бекем кылып, акыретке даярдыгыбызды бекем кылып, баарыбызды зилек жашаганга Алла таалам насип кылган болсун. Амин. Чоң рахмат агай. Ушуну менен биздин эфирибиз акырына жетип калды. Агай, келип бергениңизге чоң рахмат. Аллах разы болсун. Ал эми биз өзүбүздүн угуучуларыбызга кайрылабыз. Сиздер бүгүн маанилүү маек берүүсүн көрдүңүздөр. Ал эми биз бул маекте бүгүн акыреттеги сурак тууралуу сүйлөштүк. Ал эми ушул эле берүүбүздү сиздер ар дүйшөмбү күнү кечки саат 7ден 8ге чейинки убакыт аралыгында көрө аласыздар. Ошондой эле дагы бир жолу агайыбызга терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Агай, Аллах разы болсун. Аллах сизден дагы разы болгонбосун. Айткан сөзүбүздү өзүбүзгө, угармандарга, көрөрмандарга Алла таалам пайдалуу кылган болсун деп Алла тааладан сурайбыз. Амин. Чоң рахмат. Ал эми бул берүүнү алып барган мен Шахра Арстанбекова болдум. Бүгүн бизде конокто Ташматов Санжар устазыбыз болду. Кийинки берүүбүздө сиздер менен көрүшкөнчө баардыгыңыздарга ассаляму алейкум.